чиновниктердин саны кыскартылбайт, эффективдүү пайдаланылбайт. Мына отурушат баары. Бири да айлыгы менен жашай албайт. $500 алган айлыгына. Мына алып барып баарын эле камап койсо болот. Чогуу эле алып барып. Баары коррупция менен гана оокат кылып атат. Өреган Нурахманович, мындай сөздөрдү жакшылап мындай ойлонуп айтышыңыз керек. Баарыбызды коррупционер айтып, сиз факт алып келбейсизби? Мына урматтуу премьер-министр. Сиз аксакал болсоңуздар да урматтуу премьер-министр, өгүнүп кол көтөргүлөчү. Кимиңерге айлык жетет азыр? Министрлер жетип атат. Ага кичине байкап сүйлөңүз. Мен айлык албай эле жашап атам 4 жылдан бери. Айлык жок эле. Сиз мына кичине сүйлөгөндү байкап сүйлөйсүзбү? Биз көчөдөн келгенде ниши бекемиз. Айткылачы кана, жашап. Сиз оозуңуз карап сүйлөйсүз, ал мандат сиз жашта кылбайт. Эмне оскорблять этип атасыз отуруп алып берди? Ким андай укук берди сизге? Жок, айлыкка ким жашайт? Айлык жок эле жашап атам мен 4 жылдан бери. Сен жашап атасың ба? Жашап атам айлык жок эле. Жолдош министр. Мен эзептеп берем. Неме атасыз? Көрүп атабыз, сен 4 киши. Кимсиз? Мындай касы урут айтканга. Кимдер тукуп сизге андай? 4 киши телохранитель кайтарып жүрөт сени. Байкап сүйлөң. Жашап атканың ал мен ишим. Кечиресиз, сиз баарыбызды коррупционер деп айтканыңыз каякта? Эмени? Далилдеп бериңиз же сотко берем. Урматтуу министр. Бул деген сиз деген далилдеп бериңиз же сотко берем мен. Урматтуу министр.